Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүн мен сиздерге YouTube аркылуу кантип акча тапса болот, ошол тууралуу айтып бермекчимин. Бул видеодо жалпы түшүнүктөр менен тааныштырмакчымын. Ал эми кийинки видеолордо канал ачкандан баштап акча тапканга чейинки аралыкты көрсөтүп берем. Ошондуктан баары түшүнүктүү болуш үчүн ар бир видеону ирет менен көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. YouTube аркылуу акча табуунун 8 жолу бар. Монетизация, супер чат, спонсордук колдоо, Spring Shop компаниясынын фирмалык товарын сатуу. Булар YouTube өзү төлөп бере турган функциялар. Андан сырткары түз реклама, биржа сайттары, өздүк кызмат, рефералдык ссылка. Бул 4 кызмат аркылуу өзүңүздөр YouTube'дун кийлигишүүсүз акча табасыз. Эми ар бири тууралуу кыскача маалымат бере кетсек. Монетизация. Бул YouTube'дун түзмө-түз берүүчү акчасы. Башкача айтканда, YouTube сиздердин каналдагы видеого өзүнүн рекламасын коёт жана сиз ошол аркылуу акча табасыз. Мындай учурларга биз көп эле учураганбыз. Качан биз видеону көрүп баштаганда кээ бир учурларда бизге ар кандай рекламалар чыгат. Ошол учурда канал акча тапкан болот. Эгерде каналда реклама чыкпаган болсо, ал канал акча тапкан жок, жөн гана просмотр алды деп түшүнөбүз. Сиздердин каналга YouTube өзүнүн рекламасын коюу үчүн каналда жок дегенде 1000 подписчик жана 4000 саат просмотр болушу керек. Ошондо гана YouTube сиздердин каналга рекламасын коёт. Бул жол менен күнүнө $0.05 $25 чейин акча тапса болот. Андан сырткары 4000 саат просмотр деп көп адамдар 4000 просмотр деп түшүнүп алышат. Бул андай эмес. Бул нерсени сиздер кандай деп түшүнөсүздөр? Оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Эгерде көп көрүүчүлөр бул нерсени түшүнбөгөн болсо, анда бул тууралуу өзүнчө видео тартам. Ошондуктан оюңуздарды сөзсүз түрдө калтырыңыздар. Экинчи жол супер чат. Бул функция стрим, башкача айтканда түз эфир кылган учурда колдонулат. Сиз түз эфир кылып жаткан учурда адамдардын түз эфирдеги комментарийлери көп болгондуктан алардын баарына жетишип жооп берүү мүмкүн эмес. Ошол учурда кээ бир адамдар акылуу комментарий жазат, эгерде ага сиздин жооп өтө маанилүү болсо. Акылуу комментарий башкаларга салыштырмалуу дароо алдыга чыгат жана өңү түсү менен өзгөчөлөнүп турат. Ошондо түз эфирде алып барган адам дароо ошол СМСти байкайт да, ошонун суроосуна жоопту биринчиден болуп берет. Ошентип түз эфир алып барган адам комментарийде акча табат. Бул жол менен бир күндө 150 рубльдан 50 000 рубльга чейин акча тапса болот. Үчүнчү жол спонсордук колдоо. Бул жол менен акча табууда спонсор адамдар болушу шарт. Алар сиздерге ай сайын YouTube аркылуу акча которот жана ал акчасына сиз ар кандай бонустар сунуштайсыз. Мисалы, анын каналын же анын бизнесин ар бир видеодо реклама кылуу, комментарийине өзгөчө смайликтерди кошуп берүү, акча төлөгөн адамдардын суроолоруна жараша өзүнчө видео ролик тартуу жана башка. Бул жол менен сиз айына 1000 рубльдан баштап 10 000 рубльга чейин акча тапсаңыз болот. Төртүнчү жол Spring Shop компаниясынын фирмалык товарын сатуу. Бул функция СНГ мамлекеттеринде, жада калса Россияда жеткиликтүү эмес, бирок башка Европа, Америка мамлекеттеринде бул функция өтө жакшы иштейт. Бул функция аркылуу Spring Shop компаниясынын товарларын өзүңүздүн эмблемаңызды коюп, подписчиктериңизге сатсаңыз болот. Эмблеманы компания өзү коюп берет жана ар бир сатуудан сизге кандайдыр бир пайызын бөлүп берет. Бул жакта өтө деле ар түрдүү продуктлар жок, болгону кружка, футболка жана башка майда чүйдө буюмдар. Бешинчи жол түз реклама. Бул жол менен YouTube'дун эч кандай байланышы жок. Сиз ар кандай компанияларды өзүңүздүн видеоңузда реклама кыласыз жана ошол үчүн сизге компания акча төлөп берет. Мындай компанияларга курулуш компаниялар, дары-дармек сатуучу компаниялар, Bookmaker 1xBet, Beeline, Meocom, О мобилдик операторлору кирет. Мындай рекламаны алуу үчүн каналда жок дегенде 100 000 подписчик болуусу зарыл. Ошол учурда гана компаниялар сиздердин рекламаны сатып алышат. Бул жол менен $100 баштап $500 чейин акча тапса болот. Алтынчы жол рефералдык ссылка.
Бул нерсени интернет аркылуу акча таба турган адамдар жакшы билишет. Мисалы, мен интернет аркылуу акча тапканды үйрөтөм жана ошол тууралуу видеолор тартам. Ал эми рефералдык ссылкамды комментарийге калтырам. Эгер адамдар ошол ссылка аркылуу киришсе жана ошол сайтка кирип акча табышса, мага кандайдыр бир бөлүгү менин кошелегиме түшөт. Бирок менин ссылкам аркылуу кирген адамга эч кандай зыян бербейт. Болгону сайт мага сыйлык катары кошумча акча берет. Бул жол менен бир айга 1000 рубльдан 4000 рубльга чейин акча тапса болот. Ушул боюнча ким кандай түшүнөт? Бул боюнча да өзүңүздүн пикириңизди комментарийге калтырыңыздар. 7-нчи жол өздүк кызмат. Бул жолду түшүндүрүү үчүн дароо мисал келтирсем, өзүңүздөр билгендей мен Kiwi WebMoney кошелек ачам. Баасы 80 сом жана 100 сом. Бул менин өздүк кызматым. Каналда бул нерсени реклама кылам да, кайрылган адамдардан кошумча киреше табам. Бул менин өздүк кызматым. Ошондой эле өздүк кызматтарга курстар, сатуулар, кызматтар жана башкалар кирет. Менин дагы бир каналым бар. Анда мен математика сабагынан ЖРТ даярдайм. Бул да менин өздүк кызматым болуп саналат. Эгерде кимге кызык болсо, менин экинчи каналым Студ школго да катталып кетиңиздер. 8-нчи жол биржа сайттары. Интернетте ар кандай сайттар бар. Ал сайттарга YouTube каналыңызды бириктиресиз да, ал жакта ар кандай каналдардагы рекламаларды аласыз. Ал жакта ар кандай рекламанын түрлөрү бар. Жана акча да ошол рекламанын түрүнө жараша төлөнүп берилет. Мисалы, заказной ролик, реклама в начале видео, интеграция, конечные заставки, ссылка в описании жана башка. Булардын эң кымбаты заказной ролик, баасы 1,5 миңден баштап 5000 сомго чейин болот. Бул болсо бир видеого төлөнүүчү акча. Ал эми эң арзаны ссылка в описании, баасы 50 рубльдан 150 рубльга чейин. Бул видеодо биз жалпы түшүнүктөрдү алдык. Эң алгач биз монетизация аркылуу акча табуу үчүн эмне кылуу керек, ошондон баштайбыз. Эмки видеодо канал ачканды жана атын кандай коюш керек тууралуу айтып бермекчимин. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.